Ошон үчүн ошол стихийный болбош үчүн баардыгыңарды ошока бириктиребиз. Мен билбейм сиз эмне сатасыз. Азыр мен жакшы сөз менен түшүндүрүп бердим. Туурабы? Суроо бердиңиз, түшүндүрүп бердим. А сиз менден документ талап кыла турган эми мен документ сизге бере турган сиз орган эмес да, что менден документ талап кыласыз, туурабы? Ош базар бүткөнгө чейин бизге коюп бергилечи сураныч. А то бизди кечке штраф салат. Иштей албай калдык. Мынтип кетет экен, алып атат экен, ушундай сөздөр болуп атат да, бизге так маалымат берсеңер. Мына азыр биз бүтүрөбүз да. Бүтүп баардык шарттар түзүлгөндөн кийин гана анан көчүрүлөт. Bir ay болсо дагы качабы бир жерге бизди орнолоштуруп турса. Так, суроолорду баштай берели анда. Мына микрофондор турат. Сурооңуздарды бере бериңиздер. Мен ушул жерде кыскача түшүндүрүп коеюн. А суроо беришин алды. Урматтуу биздин шаарыбыздын тургундары, ишкерлер, бир эле нерсе айтып кетейин. Бүгүнкү күндө мына ушул жаңы Ош базар биздин урматтуу президентибиздин тапшырмасы менен салынып атат. Өзүңүздөр көрдүңүздөр кайсыл жерге салынып атканын. Ушул баардык шарттары бар бүгүнкү күндө. Чыгышында жылуу, эч кандай мындай жан тийбей, жазында ылай эмес, мындай бүгүнкү күндө заманбап шарты менен болот да. Өзүңүздөр көрүп тургандай. Ушулордун баардыгы мына ушул жерде эмгектенип аткан, мына ушул сиздерге деп ушул жакта жаңы Ош базар салынып атат. Азыр эми суроолоруңузга жооп берип баштайлы, анан толугураак дагы маалымат берейин. Бериңиздер суроолоруңузду. Микрофонго келиңиздер, баардыгыңыздарга беребиз. Ким суроо болсун? Суроолор болсо мына микрофон бер, ошол жака жылдыр микрофонду. Урматтуу туугандар, акырын бири-бириңизди угайлы, очит менен суроо бериңиздер. Макулбу? Эки микрофон турат. Мына сол жакта бир микрофон, оң жакта бир микрофон турат. Макулбу? Саламатсыздарбы? Сатуу орундар бекер берилеби? Урматтуу милициялар, сиздер бир аз жылтырасыңар, мындай. Бирден жылып алсаңыздар, сураныч. Ассаламу алейкум. Сатуу орундар бизге бекер берилеби? Биз мамлекетке салымыбызды кошуп келебиз. Соцфонду, налог жана жер арендасын төлөп келебиз. Андан соң азыр иштеп жаткан Ош базарда бир жыл иштегенге мүмкүнчүлүк барбы? Ошо бир жыл иштеп берген мүмкүнчүлүк болсо, ошону бизге берүүгө суранабыз да. Себеби биздин кредитибиз бар, жана товар карыз калгандарыбыз бар. Андан соң жаңы Ош базарга көчкөндө налог жана жер арендасын жеңилдүүлүк берүү себеби жаңы Ош базары жакшы иштегенге бир жыл убакытта келет да. Bir günden açılganдар, bir günden işlep ketпейт ал базарчы. Андан соң бул жерде мүмкүнчүлүгү чектелген жеке ишкерлер бар. Жана жеке ишкерлер мүмкүнчүлүгү чектелген үй бүлөсүн багып беришет. Ушул жарандарга да кандай мүмкүнчүлүк сиздер? Болду, сурооңузду бердиңизби? Бердим. 3 суроо бердиңиз, жооп берип коюп. Урматтуу ишкерлер, сиз кайсы базарда соода кыласыз? Мен Кыял базарында соода кылабыз. Анан мүмкүнчүлүк болсо биз муниципальныйдабы? Ошентип айтсаңар, что-то Кыял базарда айтсаңар. Андан соң ошонун баары сиздин сөзүңүз тастыктап бергенден кийин ошону кагаз түрүндө да бизге бересизби деген суранычты. Азыр мен ушул жерден баса белгилеп айтып кетейин. Бул жерде ар тармакта соода кылгандар бар. Бирөөсү ун сатат, бирөөсү овощной рынокто турат, бирөөсү кийим сатат, бирөөсү продукт сатат, туурабы? Бирөөсү ушул жерде сыртта основном эле мына сыртта соода кылып атпайсыңарбы? Анын жашыруун эмне? Ачык айтканда, бул базардын салынышы жаңы базар бүгүнкү күндө заман талабы. Всю жизнь эле ушул шарт менен ушу Ош базарда элге шарт түзүлбөсүнөн базар кыла берген болбойт. Мамлекетте мына башка жактарда дагы өнүгүүнү көрүп атасыздар. Кошуна мамлекет Алматыны алып көрөлү, сырт четирек жекте базарлары. Мына ошого жараша урматтуу президентибиз бул менин калыбым эмес. Силер аны туура түшүнгүлө. Мен барып эле жасап коеюн деген ойдо эмесмин. Бүгүнкү күндө биздин урматтуу президентибиздин тапшырмасына ылайык жаңы жарандарыбызга шарт түзүлсүн деп туруп, мына ошол Ош базар салынып атат.
кайсы орундарда бүгүнкү күндө соода кылып келаткан болсоңуздар, мына бүгүнкү күндө бизде бүттүктөр бар. Ушул боюнча барып туруп отурасыңар. Эч ким ал жерде барып туруп, сага ушул акча төлө деп айтпайт. Түшүндүңөрбү? Ошону баса белгилеп коеюн да. Бардык мына ал жерде биз бөлгөнбүз блок кылып. Молочный блок отдельно, эт саткан блок отдельно, продукты саткан блок отдельно, экинчи ташы кийим сатат, андан сырткары телефондорду саткан блок отдельно, овощной ортосунда отдельно. Бардыгы бүгүнкү күндө кандай иштеп аткан болсо, азыркы учурда бардыгына месте жетиштүү. Ошондой болуп туруп барып отуруп каласыңар. Болгону мына ушул жерде дагы арендадан төлөп атасыңар, мамлекетке арендадан төлөп отура бересиңер. Түшүндүңөрбү? Мына ушуну мен баса белгилеп айтып кетейин да сиздерге. Анан чыгат экен, туура эмес маалыматтарды айтып. Барып анан биз мынча миң долларга митет экенбиз, анан тигинче миң. Бул дагы бир жолу айтып кетейин сиздерге. Мына ушул мамлекеттин бүгүнкү күндө жакшы шарты менен сонун кылып туруп ошол жерде кышында жылуу чечинип отуруп соода кылганыңарда деле сиздерге мүмкүнчүлүк түзүлсүн деген. Бирөөсү мен айтып коеюн дагы бир жолу. Бирөөсү көчөдө калбайт. Бардык отурган соода кылган бүгүнкү күндө Ош базарында бардыгы места менен камсыз болот. Түшүндүңөр да? Бардыгы места менен камсыз болот. Анан эми муниципальный жактан айтып коеюн, базар мен билбейт экенмин, кече жакында угуп калдым. Силерге мэриядан келип туруп 2-3 жолу, 4 жолу эскерткен. Мэриянын өкүлдөрү барбы? Эскерткен экен. Мыйзамдаштырып койгула деп өзүңөрдүн договор менен. Туурабы? Ошентип айткан экен мен билишимче. Ошон үчүн сиздер дагы мына ошол канча азыр биз муниципалитеттен мэриядан алабыз, канча адам соода кылып жүргөн, мисалы үчүн көп эле ошол убакта стихийный торговля да болуп жүргөн. Азыр соода кылып атасыздар. Анда апарып туруп сен асмандан келгенсиң деп көчөгө таштабайбыз. Айтып атпаймынбы? Бардыгына шарт бирдей болот. Бирдей бүгүнкү күндө мындай туура маалымат кылсак да, мамлекеттин дагы бүгүнкү күндө ошол аракети айтып атпаймынбы дагы бир жолу. Бүгүн моюнга алышыбыз керек, шарт жок бул жерде. Суук кышында титиреп турат бул жерде. Условиясы жок. Мына ошол условияны түзүп, мына ушул жерде мен мына биздин урматтуу президентибиздин сөзүн айтып коеюн. Соодагерлер кандай соода кылып аткан болсо, ошондой кылып алып барып туруп отургузасыңар бардыгын деп тапшырма берди. Барып отурасыңар ошол жерде. Ай сайын канча аренда төлөп аткан болсоңор, мамлекетке төлөйсүңөр. Аренда менен отурасыңар болду. Эч ким силерди мурункудай ортодо бир субарендатор болуп, анан бирөө чыгарып жүрүп андай болбойт. Бул мамлекеттики базар, мамлекеттики болуп калат. Түшүндүңөр, а? Микрофон. Микрофон. Жооп бердимби? Жок, дали. Простите, пожалуйста, мне как личному предпринимателю, мне слов недостаточно. Было бы хорошо, если бы вы предоставили бы на бумаге. Ну, мындай да. Биринчиден, азыр мен жакшы сөз менен түшүндүрүп бердим. Туурабы? Суроо бердиңиз, түшүндүрүп бердим. А сиз менден документ талап кыла турган эми мен документ сизге бере турган сиз орган эмес да, что менден документ талап кыласыз. Туурабы? Анан бүгүнкү күндө биз айтып атабыз, толук кандуу азыр комиссия иштейт. Бүгүнкү күндө бизде өзү негизинен общий бүгүнкү күндө примерно канча местада ким кандай соода кылып атканы бар. Ошонун толугунда бөлөбүз азыр. Бөлүп туруп ким кайсы товар сатып атат, продуктуга. Ошол жерден бүт месталарын бөлүштүрүп берет, ошол жерге барып отуруп соода кылып алсаңар. Извините, пожалуйста. Извините то, что я... Ушакты токтотойлу, мен сиздерден суранып кетем дагы бир жолу. Кандай? Барып мынча миллион гана сатат экен, анан мынча миллион калат экенбиз деген. Жок. Бул базар ошол сиздерге болгону сонун кылып туруп шарт түзүлүп калды. Ошол жерге барып туруп соода кыласыздар. Микрофон бербейсиңер. Урматтуу биздин ушу президенттин өкүлү Кадиев Тумербаев мырза, мен сизге бир мына 35-домдун атынан арызданганын келдим. Муниципальныйда эле бүт барыбызды бараталарыбызды алып түнөрүп кетишти. Ал жерде бизде мына Ош базар жакын экенбиз, алкаштар жана наркомандар жана бүт барып эле машиналар токтотуп калып эле көзү көрбөгөн чолоктор, инвалидтер ушул жерде жашат, чыга албай калдык. Балдарыбыз да чыгарып албайт. Ичип, кусуп, бүт бутылкаларын ыргытып, түнү менен да уйку жок. Ошон үчүн мен сиздер суранабыз, эмне эле тышыгып өткүлөт.
атынсызға өткені бұл жерде бүт базарда иштеп жеткен да қолдары да тийбейт. Эми болбойт, ошон үчүн бизге жардам беришиз. Бул жок эле биз оратабыз тургуз алган түшүндүм сиздин сурооңузду. Азыр мүмкүн болсо мен сөздү Ленин район акимине берейин. Эми бул суроо как раз акимге тиешелүү экен. Жооп берип койсоңуз. Саламатсыздарбы, урматтуу Ош базарынын ушу кызматкерлери. Сиздин Айтиев Дарел, Ленин район акими, сиздин айтып аткан маселе боюнча кайрылсаңыз азыр балдар мына жазып алат бул жерден. Ал жерде эми бардык көчөдөгү талаптарды сакташ керекпиз да. Бул жерде муниципалдын жер болгондон кийин ар кандай нерселер таштап жанагындай дарбазалар жаап коюп атат деп атпайсыңарбы? Ал боюнча мына азыр балдар алат сиздин данныйыңызды байланыш. Жок, маселеңизди ошол чечип берүүгө аракет кылабыз. Болду эми, бирден бергенчи. Бир эле чоң жигит, бир эле сиз келген жоксуз. Мен бардыгын үнүн угам. Макулбу? Сиз токтоп туруңуз. Мен бардыгын үнүн угам. Мына эжелер турат, карылар турат. Мен угайм, булардын да айта турган сөзү бар мага. Биз эме сырткы стихийный торговля боюнча вопрос берейин дедик эле. Муниципалдар сыртты иштейбиз. Анан бизге условия түзүп бересизби же бизге да бересизби ошол жакта место? Мына азыр сиздерге айтып кеттик го. Болгону ашып кетсе бир 5,5 миң 6 миңге жакын соодагер бар экен да. Мен биз пример эсебин чыгардык да. Ал жакта место кенен. Түшүндүңүз да. Ошон үчүн ошол стихийный болбош үчүн баардыгыңарды ошока бириктиребиз. Мен билбейм сиз эмне сатасыз. Бирок сизге дагы, то есть эмне саткан болсоңуз, мына ошол продукт сатасызбы билбейм, ошол продуктовый продукт саткан болсоңуз, ошол продуктовый блоктон сизге место беребиз. Түшүндүңүз да? Жетебиз. Азыр мына угуп туруңуздар. Азыр баардыгы мынакей Бобик Салимжанов бул менин биринчи заместителим. Мен ойлоп атам, где-то марттан баштап туруп жанагы баштайбыз сатууну. Анан уже продуктовый чакырабыз баардыгын. Андан кийин кийим саткандарды чакырабыз. Бул жердеги овощойду чакырабыз. Баардыгын по фамилия. Бирок биз эртең жаңы эле келип кошулуп калбайт да. Мына канчадан бери иштеп атпайсыңарбы? Ошолордун баардыгы бири-бирин тааныйт. Мына ошолорго биз баардык местаны көрсөтүп, мына определять этип, мына ушул ар бир блокто өзүнө жараша бөлүнгөн, ошол жерге барып туруп соода кыласыздар. Каныбек Турман. Мүмкүн бе суроо берсем? Анда биздин да кредиттерибиз бар, квартирада турабыз, үйүбүз жок, балдар багыш керек, мектепке акча, студенттерибиз бар. Ошого бизге сураныч стихийный торговляга, анда бизге ошо Ош базар бүткөнгө чейин бизге коюп бергилечи сураныч. А то бизди кечке штраф салат. Жок, азыр мындай да, сиз туура түшүнүңүз. Ал жер мэрияга карайт. Мен жооп берген туура эмес болуп калат. Мен билбейт экенмин кандай жерде иштейсиңер. Бүгүнкү күндө азыр Ош базарды бирөө жаап койгон жери жок. Ош базар толук кандуу бүткөндөн кийин жаңы. Мына азыр биз бүтүрөбүз да. Бүтүп баардык шарттар түзүлгөндөн кийин гана анан көчүрүлөт. Бүгүн көчүрүп коюп туруп анан жабылды деген болбойт. Түшүндүңүз да? То есть ал үчүн мына биз бүтүрдүк. Сиз айтып атпайсызбы кредитим бар эми деп. Мен башкалардыкы дагы бар да. Бүтүргөндөн кийин биз көчүрөбүз. Ушул жерде кандай соода кылып аткан болсоңуз, ал жакта дагы соода кылат. Түшүндүңүз да? Ошентип жумуш токтобой кете берет. Ооба. Анын стихийный боюнча вице-мэр бар экен. Мен түшүндүм сизди. Мен ошо стихийный боюнча дагы карап көрөйүн. Хорошо. Мен жеке оюм, мен 3 бала багам да. Анан жолдошум тачка туруп иштейт. Анан азыркы тапта жолдошум тапканы биздин үй бүлөгө жетпейт да. Азыр мен эми канча Ош базар көчүп ишке көчкүчөмдү мен стихийный сууда кылам да негизичи. Азыр операция болдум, ошол көчөдө жүрүп ушундай. Эмне сатасыз? Мен майда чүйдө эле ушу сигарет мындай коруп туруп ошону сатам. Кандай стихийный деген келешкан калып кетип атасызбы? Мен ушунча көп штраф салды, баарын төлөп келдим. Анан азыр эми 1 ай болсо дагы хотя бы бир жерге бизди орнолоштуруп турса, ичкериге келген подвал жакта наркы канал турбайбы? Берекет универсал нар жагы. Ошол жака бизге место берди мэрияданчы. Биз кат менен кайрылдык, өзүбүзчө барып кайрылдык. Бирок ал жака эч ким барбайт да. Мен квартплата төлөйм. Балам кичинекей, балам кичинекей. Түшүнүктүү сурооңузга мен айтып атпаймынбы? Бүгүн как раз биз чакырдык. Ленин акиме сиз жооп берип коесузбу? Ушул стихийный торговля боюнча жооп берип коесузбу? Мен билбейт экенмин ал жакчын. Бул жерде баягы өзүңүздөр билесиңер, Чүй көчөсүндө, Киев көчөсүндө бардык Ош базарынын айланасында тротуарга сатып соода кылышчы. Бүгүнкү күндө муниципалдык инспекция тарабынан иш жүрүп атат. Негизинен баягы тротуарга, көчөгө саттырбай элебиз.
определенный бир местоларды бергенбиз, бирок ал жерге элдер соода кылып атат. Анан калгандары башка эме кылбай эле суббота воскресенье күнү Фучикага уюштуруп бергенбиз. Ал Московскийден Интергелко көчөсүндө. Уландысында Интергелко, Фучиканын уландысында. Башка жерге бүгүнкү күндө уруксат бере албайбыз. Мына көрдүңүзбү? Эчеке сиз азыр суроо бербедиңизби? Чын-чынына келгенде биз мындай цивилизованный мамлекетте жашайбыз. Азыр мына тротуарга чыгып соода кылышты мен деле каалабайм. Сиз азыр мага суроо бердиңиз, Жаңы Кош базары боюнча сүйлөшүп атабыз да. Ошол Жаңы Кош базарда сиз ушундай условияда отуруп соода кыласыз да. Эч ким сизди куубайт эми. Түшүндүңүз да, эч ким куубайт, эч ким тийбейт. Мына мамлекет кепилдигинде болот, мамлекет мына ушул жерде соода кыла бересиз. Ага чейин место бериптир. Урматтуу туугандар, мен Биз убалып, эми кичине ынтымак болуп турабыз сиздерден эми. тексиз актырдарды. Урматтуу туугандар, Жаңы Кош базары бүткөндөн кийин азыр сиз кандай соода кылсаңыз, мыйзамдуу соода кылгыла. Муниципалитет менен мыйзамдуу соода кылып тургула. Биздин милдетибиз Жаңы Кош базар кургандан кийин ушул жерде Кош базарда иштегендердин баардыгын көчүргөндү биз силерге жардам берген атабыз. Азыр өзүңөрдүн муниципалитеттин проблемасын бул жерге айтпагыла силерден туугандар. Азыр эмеден мына стихийный торговля деген маселе көтөрбөк Эми стихийный торговля бул мэриянын сиз суроо беришиңиз керек да, чын-чынына келгенде. Биз азыр көчүү боюнча Жаңы Кош базарга кантип отургузасыңар, ушу суроолорду берсеңиздер бизге. Бериң. Мына урматтуу туугандар, мен суранып кетем. Кичине тынчсанып туралы, бири-бирибизди тугалы. Жетишебиз, убакыт кенен го. Жаңы базар боюнча суроо берейин да. Сиз жаңыдан бери айтып атасыз, ошондо бир тактоочу сөздү айтып коюңузчу. Биз ошол месталарды сатып алабызбы же бекер барып отурабызбы? Бүгүнкү күндө месталарды эч ким сатып албайт, арендага отурабыз. Бүгүн бул жерде 5000 төлөп атсаңыз, ал жерге дагы 5000 төлөйсүз. Алыңыз туура. Анан ар бирибиз дагы бир жолу тактап коеюн, кандай отурсак ошондой местага алып барып отургузуп коесуздар. Тынч. Мындай, сиз ооба, мына ал жерде эч ким ызы чугула турган нерсе болбойт. Эмне үчүн дебейсиңерби? Ал жердин проектиси, планировкасы укмуш. Сизге бөлүндүбү, мисалы жер сатып аткан. Кошунаңызга да окшош. Түшүндүңүз да? Ошон үчүн ал жерде тамаш же такш деген нерсе мүмкүн эмес. Андай нерсе болбойт. Дагы бир жолу кайталап коеюн. Эч кандай азыр силер бүгүнкү күнгө чейин бул жерде хозяин эмессиңер. Бүгүнкү күндө силер арендада отурасыңар. Көбү, почти 90%, 100% арендада. Туурабы? Ошон үчүн ал жер дагы ушундай эле арендада отуруп, бирок түз мамиле орто-орто эч ким посредник болбойт да. Түз алып туруп сооданы кыла бересиңер. 10 жыл отуруп соода кыла бересиңер. Мамлекеттики да. Мамлекеттики. Жакшы болду, жакшы. Эң жакшы. Суроо берейин, туугандар. Биздин суроо мындай болуп атат да, мынау канча айдан бери жылабыз билбей иштей албай калдык. Мынтип кетет экен, алып атат экен, ушундай сөздөр болуп атат да, бизге так маалымат берсеңер. Ушул жерде кайсылар жылат? Эртерээк төлөй турган төлөп, эртерээк бардыгы даярданып турганыбыз жакшы болот. Карыз болалар бар. Мисалы үчүн эң чоң немелерден Берекет универсал жылабы жылбайбы? Жылабы жылбайбы Берекет универсал? Берекет универсал мисалы үчүн мынау Берекет немелер ушунун жанында тургандар бардыгы жылышабы жылышпайбы? Ато ушунчалык болбой калды, бул жерге даже иштешке болбой калды. Менин таанышым муну айтты, аны айтты, муну айтты деп ушунчалык болбой калды. Ал базарды болсо барып алышыптыр, ана мындай кылат экен деп. Азыр биз алсак, ушуну биз дана бардыгыбыз айтсак, отурган жерлерибизге. Айтып коеюн. Бир эле нерсени. Бүгүнкү күндө Жаңы Кош базарды бир адам эмес, бир киши дагы бир нерсе алган жок. Бүгүнкү күндө. Ал эми жөн эле ортодогу мимиш да. Мен сизге кепилдик менен айтып коеюн. Экинчиден, Кош базардын жылышы, мен ойлойм, ушул жайга барып, жайында. Быйылкы жылды жайында, Кудайым буйруса Кош базар бүтөт. Бул жер жабылат. Бул жердин келечеги эмне болот айтып коеюн? Бул жердин келечеги парк болот. Болду. Эч нерсе салынбайт. Кыял базардын келечеги эмне болот айтып коеюн? Больница болот, поликлиника. Болду. Түшүндүңүз да? Ооба. Ошого жайында Кудайым буйруса көчүргөндөн кийин бул жер жабылат, Кош базардын функциясы жок болот. Азыр жолдорду, автобустар бар, отдельный 680 автобус ошон үчүн алынып атат.
ал жерге бүт жолдор, инфраструктурасын, ал жерде бардык нерсе, парковкасын, мектеп, школа, үйлөргө чейин салынып атат. То есть бүт шарттар. Бул жерде жарандарыбыздын көпчүлүгү квартирада турат да могул жерде. Ошол шарт менен квартираны бересиңер деп ага чейин, ошого чейин даярдалып атат да. Ошондо ал жерде ишенип коюңуздар. Өзүңүздөр барып отургандан кийин рахмат дейсиңер. Üşüбөйсүңөр кышында, тоңуп турбайсыңар. Ошол эле канча 5000 төлөп аткан болсоңуз, ошо 5000 аренда менен отурасыз. Эч ким көтөрө албайт аны. Кепилдик менен мен сизге айта алам. Микрофон. Элдердин суранычы карыздарыңызды төлөп алайлы, кредиттериңизди төлөп алайлы деп макул оптовойдан карыздары барлар бар. Ошого узак убакыт берсе деген суроону беришти эле, бере алат бекен 2 жылга чейин деп атышат. Бош базар 2 жыл. Бош базар Жо, кандай болбойт. Мындай Ош базары бүткөндөн кийин сиз айтып атпайсызбы? Бизде эң чоң базар ошол Ош аты дагы өзгөргөн жок, Ош базар боюнча калды. Эң чоң базар Ош базар. Кичинекей мелкилар дагы жанына дагы курулуп атат да. Жанагы строительный тияк базарларычы баардыгы ошол жакта болот. Бүгүнкү күндө ошон үчүн эл дагы 24 саат ошол жакта болот. Эң негизгиси мына ошол дагы бир жолу айтып кетейин сиздерге, президентибиздин ошол кышында суукта тоң болсун, бүт шарт түзүп бергиле. Анан азыркы сиз айтып кеткендей акча каражатына сатып албасын деди. Түшүндүңүзбү? Мына ошол аренда менен турсун деди. Мафиялашып кетпей. Ай бала берчи. 1 минут. Ай бала. Ben sağdager emesim balım. Ben 90 yaştamın, muhallimim. 60 yıldan beri Akronistik işteyim. Prezidentin reisini takdir koydu. Üç daimle bağırdık yerlerini muhallimlerin var götürüp odasına. Bizdeki en az şey zaman oturalım. Masal çıkıp profesör. Yaşlılar gelmeye geç kalışır. Şuna bir gün sarpa versen, bağırın göğünler. Ошону бүтүп ошо эметип иштеп атасыңар. Мени случайно продал. Рахмат. Менен буну өкмөткө жеткизип берейин эми. Сиздин сөзүңүздү жеткирип барайын, бирок менин полномочияма кирбей. Айтыңыз. Мен кагаз бердим. Тургунбеков. Макул эже, мен түшүндүм апа. Сөздөрүм бар. Макул. Даже эл жөнүндө. Макул. Берин микрофонду сүйлөсүн. Урматтуу Камил Түмөнбаевич, мен Бечела Элмира, билесиз. Мен ушул Кыял базарынын жанында муниципальный рынок боюнча күрөшүп жүрүп, кандай трагедиялар болгонду да элдин баары билет, кыргызстандыктар. Азыр биз ушул Кыял базарынын жанында муниципальный базар, биз ушунча жылдан бери броньдорун төлөп, кымбат болгондо кымбат, соцфонддорун төлөп, патенттерин төлөп иштеп келатабыз да ушул убакка чейин. Ал жердеги башкаруу системасы ар кандай болгон, биз эч кандай условияда жок иштеп келдик. Анан эми ошолор деле мындай жоопкерчилик болгон жок чындыгында, мени билесиз. Анан азыркы биздин ишкерлердин талабы мындай болуп атат да. Бизде Ош базарда билесиз ар кандай зданиялар бар, муниципальный базарлар бар, мындай жөнөкөй базарлар бар. Ошолордун баардыгынын эле талабы мындай болуп атат да, бизге месталар сатылабы же бекер берилеби? Сиз ага айттыңыз, аренда төлөп эле отурасыздар деп. Эми бул жерде дагы бир маселе болуп атат. Биздин ар кандай квадрат метрлерибиз бар да. Мисалы менин 4 квадрат метр местам бар, бирөөнүн болсо 6 квадрат метр местасы бар, бирөөнүн 1,5 квадрат метр местасы бар. Анан ошого баардыгына тегиз берилеби? Ошондо мен мисалы үчүн 2 квадрат метр болуп калса, мен 2 квадрат метрим кандай болуп калат? Ошолор боюнча дагы Айнур эже. Элмира эже. Анан дагы бир кичине сүйлөп алайын да. Анан ал жерде ба сразу эле соода болуп кетпейт да. Анан ошого сразу эле бронь төлөгүлө же место төлөө десеңиздер биздин жооп берип коюнчу. Элмира эже, эми сиз билесиз. Азыр мына өзүңүз элдин астына келип, мына атайын түшүндүрүп берейин, суроолоруна жооп берейин деп мен келдим. Президентибиз жөнөттү, президентибиздин тапшырмасы. Азыр элдерге бүт түшүндүрүп бердим. Кудай кааласа баардыгы эле түшүндү. Бул сатып алуу боюнча. Бул эми теманы биз козгобошубуз керек бүттү. Экинчиси сиз айтып атасыз, бирөөнүкү 1,5 квадрат бирөө жок, бардыгыныкы бирдей болот. Бирдей стандарт. Ачыгы. Буяктагы схема галат, Муну эл да колдойт. Туура. Үчүнчүсү
Üçüncüsü siz hazır aytып атасыз, o сразу иштеп кетпейт dedi. Siz ишенип коюңуз. Кудайдын жардамы менен. Ушул көчүп барганда бир күндө ош базар жабылат. Ал ош базарда мындан дагы жакшы болот. Ишенип коюңуз. Мындан дагы сонун болот. Потому что элдин башка бара турган жери жок болот. Мына ошол жерге барат. Бүгүн жакшы шарт менен, сонун шарт менен отурсун деп атабыз. Эми үчүнчүсүн ушул азыр сиз айтып атпайсызбы, сиз муниципальный базар деп. Мен действительно түшүнө албай атам да, кайсы жерде жайгашканынчы. Кайсы жерде ал? Мен азыр мындай барып көрөйүнчү. Мен көргөн эмесмин, чынын айтканда. Мен азыр барып көрөйүн. Анан ошол боюнча мына вице-мэр келди. Мына азыр жооп берип койсунчу. Мен силердин мэрияга караган базар экен, муниципальный дегени мен азыр түшүнүп атам. Мына бир где-то 2 саат болду да. Мен азыр кыял базар деп келем. Азыр түшүндүрүп жооп берип койсун, мына Рамис мырза келди. Саламатсызбы, мэрдин орун басары Алиев Рамис. Ооба, бизде могу жерде 2 муниципалдык базар бар. Өзүңүз жакшы билесиз. Ош базар жабуу менен ошол да 2 базар жабылат сөзсүз. Ооба. Аны да жабабыз. Азыр ошол стихийный боюнча мына ошол жерге баралычы. Ошол жерде чечели. Сүйлөштүкпү? Баардык ушул жака бара алабыз. Мына ушул жерден чыгып туруп. Азыр мына ош базардын бүтүрөлү кеттик ушул жерге баралы. Азыр мына биздин апабыз сүйлөп атат, угуп коелучу. Эже бериңиз. Ушул жерде ош базары ачылганда 5-жылдан бери ошол жерде иштеген. Анан эмне болот? Кыялды бузуп больницага баштап атсыңар. Анан азыр ош базар өзүнчө көчүп кетсе, анан кыял эмне болот? Ош базар сиз калбайсыз, ошо кыялдагы кирип атпайбы деп. Ошо кыялга да өзүнчө место берилеби? Бизге 100% берилет. 800 болуш керек деп биздечи жасап аткан жумушту цех. Аны ойлонбоңуз. Ал жерде эртең барганда көрөсүз, адашпасам 1200 орунду швейный цех курулган. Швейный цех менен бизде албайбызбы? Биз кол өнөрчүбүз. Биз тийиздик. Эми аны сизчи биз иш башкармалык чечебиз. Аны элдин жанагы аралаштырбайбыз. Түшүндүм мен сизди. Түшүндүм. Артта калып калат экенбиз. Урматтуу туугандар, сураныч, сабыр кылалы. Бардыгына жете сураныч сиздерден. Мындай бири-бирибизди уксак, сер берген суроолорго да биз дагы түшүнөбүз. Биз берген жоопко сиздер дагы түшүнөсүз. Суранып кетем сиздерден, а? Бул жака дагы биз суроо беребиз. сабыр кылыңыздар, мына кел. Саламатсызбы? İşinizde iyiliğiniz kalayım. Koğumda güçmer, Cınkıbayeva Almabiyev. Ben özüm pensiyada olsam da Bişkek'ten öyle düşünüyorum. Çoğun salonunda koşup duruyorum. Ben sizin ciddi kavgalınızı sıranıp bilen. Макул, азыр этот Токтобек, телефондорун эжени алгыла. Эртең алып келесиздер. Айта бересиздер. Ay bana bir kadar geçin. Жол боюнча. Азыр эми ош базарга текшерип жүрүшүбүз. Oğlum ben birine mi day? Анан могу ош базары салынып атпайбы? Могу профсоюзду Асымат Масалиев атындагы Фучикти Турдак Масалиев атындагы Патрисия Лумумбуну чоюп туруп, чубак ажабында коюп койсоңор жакшы болот белем. Басып коебуз. Мындай да. Кудайга шүгүр, чубак ажабында бийлерден сыйлашыбыз керек. Ал биздин чоң абалыбыз туура. Бирок эми аны шаардын жетекчилери чечим алат. Урматтуу туугандар, сабыр кылыңыздар. Урматтуу туугандар, сабыр менен эжеке. Сабыр менен. Атайын сиздер үчүн келет ал жерге. Алдындагылар түрткөбүз. Сиздер сураныш түртпөгүлө. Бардыгына суроо микрофон берип сабыр кылалы. Туугандар сураныш, сабыр кылалы. Мен деле азыр мына суроо берет да жооп берейин. Силер деле мындай угуңуздар да. Анан мен силердикин угалы. Ошондо
мощный диалог болот да, бири-бирибизди түшүнгөн болот. Bir ülke belki durgaça mikrofon. Köpeşler jönde söz edeceğim. Köpeşler içip gelip toy olsun. Биздин 9 айдан бери бизди стихийный жоюп салды. Эч кандай место орундуктарын берген жок. Кыял базарынын парковка базары мыйзамсыз сода бүт. Мыйзамсыз токтоп берип атат. Азыр стихийный жаңы боюнча базар көчкүсө бизди кубалап, бизге протокол Хорошо, токтопсаңыз. Азыр сүйлөштүк го. Стихияга баралы дедим го, мен көрөйүн. Мына азыр чыгам, токтоп турган. Стихия tutmaya koydum. Ay bana bekliyorsun bir minut ay. Буга чоң рахматчылыгыңызды айтышыңыз керек. Анткени мына бизди айдап барып эч жака кууп салган жок. Убактылуу, сабырдуулук кылышыбыз керек. Мынакей өмүрүбүз ушул жакта өтүп атат баарыбыздын. Мисалы менин жаштыгым өмүрүм Ош базарда өттү. Ош базар жарым кылым болсо, ошол жарым кылымдык өмүрүм ушул жакта өтүп атат. Мынакей Ош базарында чач тарачыбыз бар, кийим өтүкчүбүз бар. Бардыгына жер бериле ошол жерден. Var da ben ettim. Анан кийин мынакей Söz milyon жол кайталай. Hayır кайталай бериши. Каныбек Тургунбаев, сиз дайыма мынакей элдерди үйлүү кылып атасыздар. Кыргызстанда мурда болуп көрбөгөндөй сонун иштер болуп атат. Мен өзүм ушул жакта өмүрүм калды, бирок чыгармачылык менен китеп жасам, өз жасам. Сиздин келгениңизде мен аябай толкунданып, ошол китебимди ала келдим. Ya berip turчу. Азыр очередь менен кылсаң. Ана айчаңыз берип койдуңу. Кем өтүнчү мен албайм. Ош базары бүтөт депчи. Ош базары ушундай роликтегидей бүтүрүп туруп, мынагу майдын ичине ушунча деңгээлде бардыгын өзүңүз условиясы менен Айчаңыз берип турчу. ошол условия менен бүтүрүп туруп анан ошо Ay berip turчу. Мындай рахмат турсаңыз эй. Мону мындай атып турсаң айчаңыз. Мону атып турсаң толук кандуу. Айчаң алпаңдар Роликтегидей кылып туруп анан кийин элди көчүрсөңүздөр. Суроо урматтуу Ay bana. Сөзүңүз Ay bana. Ay биринчи mikrofon. бүтүрүп толук. Анан кийин көчүрөбүз. Толук бүтпөйүнчө эртең көч бүрсүгүн көч деген болбойт. Ay bana mikrofon berip turчу. Эмне үчүн дегенде уже кирдиңиз. Ay bana men Товарыңызды алып киресиз. Мен Сиз эми эмне кыска сатасыз Ay bana. билбейт. Продукт сатасызбы же башка нерсе сатасызбы? Анан ошол как раз өзүңүздүн местаңызга кирип кетесиз. Макулбу? Рахмат. Ой берип Мына балдарга бермечи. Айтыңыз. Балдарга мына. Ким? Ассаламу алейкум, президент өкүлү. Алейкум салам. Ну, атыбыз 4 айдан бeri жетпей жатты да президентибизгечи. Реф боюнча да? Эмне боюнча? Реф номер, российский номер боюнча. болду. 4 айдан бeri жетпей жатты. 4000 киши бар да. Ушуну суранычы карап бериңиздерчи. Түшүндүм. Ушул боюнча мындай урматтуу туугандар, ушул боюнча жеткиребиз. Макулбу? Мына эртең биз урматтуу президентибизге жеткиребиз. Билесиңер, бул боюнча 2025-жылы дагы бир мүмкүнчүлүк берген. Азыр мына урматтуу биздин депутаттар дагы ушуну суранып атат. Биз президентибизге жеткирип барабыз. Каныбек балам очойган Угуп атам, апа, айтыңыз. Мен тиги садык президенттикке баратканда маңдай тескеге отуруп тиги Матайбек эле жакшы билет. Ошондо жанында Сашуралиев деген бала жаш эмеси. Жардамчысы отурган. Ошондо менин иштерим боюнча мени эмес 18 аялдын иши боюнча ошол балага жаздырган. Ошону менен садырга жолуга албайбыз. Бияка келип Сиз бериңиз хатыңызды. Мынакей мом менен Түшүндүм. Эми урматтуу туугандар, мындай биз азыр сиздерден суранып кетем, баардыгыңыздарды угабыз. Чулбаңыздар алды. Азыр автомобилдер боюнча Армянский айтып кетти. Эжелердин жеке жаналары бар экен, аны айтып кетти. Биз мына эң негизги максатыбыз мына ошол Ош базарында соода кылган соодагерлердин, то есть туура жанасын түшүндүрүп, мына ушул маселесин чечүү болду да. Бирок ушул жерде мен ойлойм мындан ары жанагы сатып алуу боюнча анан мынча экен деген теманы жаптык, Кудайым буйруса, туурабы? Кудайдын алдында мына бүткөндөн кийин толук кандуу бүткөндөн кийин анан кийин гана көчөт. Ошону дагы бир баса белгилеп кетейин. Ошо кайсы мезгил барат? Кайсы мезгил? Каттандар боюнча. Кандай мырза? Түшүндүм. Бул азыр мен оң жакты дагы бир угайынчы. Жаңы Ош базары болот го? Бергиле суроолор. Бияктагы каттандар боюнча
Азыркы жаңы ашпазар бар. Кадимкиден азыркындай машыктар кандай? Жөлөңүз эме, кулай айтабыз. Экинчи, азыр ашпазарда сода бар алда. Сода кулданылды бизден тактаганга кандай документтер даярдап турушубуз керек? Мен сиздерге айтып коеюн. Профсоюзный көчө бар эмеспи? Азыр ошол Ошбазардан 4 киши жол түшүп атат. Ал келип профсоюзга түшөт. Ал бүгүнкү күндө кытайский компания менен жана Ютong деп Берия, город Бишкек азыр сүйлөшүүлөр жүргүзүп автобус алып кийин аракет кылып атат. Общественный транспорттун бардыгы каттайт. То есть эң көп ошол жерге каттаган общественный транспорт ошол Ошбазар болот. Андан сырткары жанында вокзалда, Ошбазардын эле жанында чоң автовокзал. Бул Кыргызстандагы эң чоң автовокзал. Азыр эми Түштүктөн, Ысык көлдөн, Нарындан келгендин баардыгы ошол жерге келип, ошол жерге токтойт дагы, анан Ошбазарга кирип, ал жерде тиги фура менен келип туруп продукт алып келгендер дагы болот, отдельночи. Фура менен алып келгендер болот. Ошол жер эң главный баягы биздин Кыргызстандагы эң чоң базардын бири болуп калат да. Түшүндүңүзбү? Ошол үчүн сиз айткан сурооңузга ошол толук кандуу общественный транспорт жүрүп баштайт. Мындай эртең менен, допустим, сиз бул жакта жашап калсаңыз, уже каждый бир 5 мүнөт сайын каттап турат да. Алло. Документ боюнча, иш башкармалык менен түзмө-түз договор түзөсүңөр. Мисалы үчүн, сиз эмне сатасыз билбейм да. Ошого жараша мына Бестаңысына бери соода кылып атасыз. Ошого жараша түзүп коесуз. Болду, арендасы. Анан дагы бир жолу айтып коеюн. Арендадан тышкары ошол жердин коммуникациясы бар. Светке 1 сом. Ар бир местадан может 200 сом, 300 сомдон алынат. Свети менен жана охранасын төлөнөт. Анан эртең күнү мындай эле, тигиндей эле деген болбосун. Эми аны билесиңер да, сооружениясын. Ahmet İmamoğlu, Prezidentin ötürü. Ben suranamım. İlk gözüm görmüyor. Uyum yok. Anam gel. Kızım gel. Аксакалды, бул жак калды өткөрүү, бул менен аксакал менен азбек менен адеме сүйлөшөт. Түшүндүм, сиз менен суроо. İp var, ip. İp деген ачыганда ip. Бияңдан өттүр. İpi desеңиз ипи. Жок көрбөйт да булар. Ошбазарда соода кылбагандар үчүн биринчи Ошбазарда Андан репортерді жаңы келіп арендаға алып отырсаңыз болады. Түшүндүңүз. Биринчи биздин максатыбыз Ошбазар кыялда соода кылгандар Ошбазар толук кандуу ошол жака көчүп барыш. Бардыгын места менен камсыз кылыш. Андан кийин уже силер билсеңиздер болот. Карабулча районунан келдим. Азыр Кокуста силерди келет деген ошол кезекте маңдайымда турам. Себеби өткөндө президент баш болуп Карабулча бардыңар, Карабулча барганда эч кандай эркин көйгөй чечилген жок. Менин айтайын деген максатым реформаны тездетип, ар бирибиз колгош кылышта. Ошондой негизде бир патриоттук киши президенттин аппаратына бердим. Бир аз коюңуз. Ушул реформаны ашырбайбыз. Рахмат сөзүңүзгө. Мен былтыр Каракылжага мен барган жокмун тилекке каршы. Да, урматтуу президентибиз барган. Сиздин сөзүңүздү мен жеткирип коеюн, ошону айтып коеюн. Макул, телефон жазып алып. Ой, мен содан боюнча. Не боюнча? Айтыңыз, не боюнча? Ихсан Кайрабы. Жанагы баягы үйлөрдү алдап кеткен. Ошолордун өкүлдөрү жазылгыла да келгиле. Эртең мага келгиле.
азыр жас кылады. Токтойбуз. Мына бул жактан алып дайындап Жазышымыз керек, азыр айтпадык сонда. Стихийный боюнча сиз азыр азыр ошого барабыз, барып турубуз. Бардыңар көчөткөсүнө. Ооба, азыр мен түшүндүрүп берем. Барып турубузбу, азыр мен чыгам. Урматтуу туугандар, эми бир эле өзүбүздүн суроо менен кайрылып бербейинчи эми. Бир эле суроо. Берчи микрофонду. Кечеге. Айтып койбойсуңарбы? Биз эми 5 сар боюнча сурайлы дедик эле, здание багларга местер кандай берилет? Эми арендалары үстөктө кандай болот? Баары бирдей эмес болобу, ар кандай? Ош базар жерде жөтөлүп койсоң, бизде баары ИПлар бар беле? Түшүндүм. Биз мындай кылабыз деп ушул көп жердики туура эмес нерсеси мен ойлойм ар кандай баягы метр менен да бул жерде. Кээ бирлери жарым метрде соода кылат, кээ бирлери 1 метрде соода кылат. Ошон үчүн баардыгы бирдей болуш керек да. Бирдей. Ош базар кеткенде здания баары эме кеткенде ош базар кеткенде зданияларда келет да, баары бирдей. Бул зданиялар частный. Аны частныйды мамлекет тийбейт. Ал өзүнүн кожоюндуку. Ошол кожоюндук боюнча эле калат. Жок, жаңы базарга кандай болот? Биз 5 саатта арендада турабыз. Бар кедет. Ана мен жай бана ушундай эле. Мисалы үчүн канча сом төлөйсүз аренда? Биз азыр эме 40 төлөйбүз. Канча сом төлөгөн болсо? аз кымбат да, көпөстөр тойбойдо да 50 ортодо посредник деген жок. Базарга да ошондой төлөйбүз. Базарга да ошондой. Ошондой. Ооба. Объему кандай? Квадрат метр мисалы. Вот как раз 20 квадрат аласыз. Маселе жок. Макулбу? Эми түшүндүм, продукциядасызбы? Каныбек байке, могу базарлар боюнча, Бишкектеги базарлар боюнча колдой кетеби ушулар? Аламидин, Орто Сай, Азиз базар, только ош базар кетет, э? Азыр мындай. Эң биринчи Берекет, Грант, Беш Сары, Универсал азыр деген. барып туруп келечекте баардыгы жылат. Жылдан жылга. Биз биринчи бүгүнкү күндө мына ошол ош базарды салып, ошо ош базар, кыял базар албайбыз. Кийин ошол баардыгы жылат. Өчүп калдым, да бир суроо. Ана могу кыялда мисалы 50% хозяиндарда 50% арендатырлар. Арендатырлар. Хозяинга аренда төлөп отурасыздар. Ошого арендатырлардын маселеси кандай болот? Арендатырлар. Мисалы хозяин барабы же арендатор барабы? Экөө тең барабы? Арендатор барабы. Арендатор барабы. Арендатор барабы. Кандай неме менен барабы ошондой мисалы? Кандай өзүбүз эмне сатасыз? Бүгүнкү күндө бизге сатасыз. Кара ошол экинчи этаж полностью кийим сата турган, эми торговый центр. Ошол жерде квадрат берилет сизге. Ошо үстү болсо сиздин Жок, ошол эмне документ менен барышыбыз керек. Мен шын ошондо ИП менен барасыз, өзүңүз барасыз, өзүңүз. Мына ошондо ошо береке түзгүзүп эч кандай кыйынчылык жок. Урматтуу туугандар. Урматтуу туугандар. Ош базар жөнүндө баардыгыбыз эле мындай айтканда суроолор кайталанып көпчүлүк эле түшүнүктүү болду. Бул боюнча дагы бүгүн токтоп калбайт. Мен азыр мына стихия кыял базар боюнча мен азыр өтүп ошол жерде ордунда көрүп булардын маселесине сүйлөшүшүм керек. Азыр мына ош базары боюнча көп эле түшүнүктүү болду эми. Бири-бирибиз менен эми Сіз ошол жерде биз көрөбүз, аренда төлөп соода кылып атасызбы? Саламатсызбы, бир суроо. Администрациядамыз, частный бизнес-центр. Бизде ошо здание, биздин арендаторлорубуз кандай болот, биз кандай көчүрөт? Биз полностью документ, биз общий площадь картын акметке берилген.
Азыр суроо берем деп. Байке. Бешеналиева, Тоголок Молдов, функция плюс бар ғой, ошонун жанындагы. Токтогулар, да. Жок, бул Ош базарга киреби? Ош базарда могу. Ошо квадрат болуп калат да, бери жагы. Фрунзе плюс вот. Ош базарга киргендердин баардыгы ошол жака барат. Ошондой эле шарт менен азыр шарттайда бербейт маселе жок. Байке, Жок, ошо зданияларыбыз эмне болот, общий площадь. Жок, зданияны эч ким албайт. Здание калат, да, частный. Значит, сиздики. Значит, оно останется. Микрофон. Азыр эми урматтуу туугандар, мына азыр кайра эле кайдалап атабыз деп сурамак. Мына баардык нерсе дагы диалог кылабыз. Болбоду мен бир-эки нерсе түшүндүрүп коеюн дегем. Мына ошол сөздү сиздерге жеткирип койдум. Соодагыңыздарды уланта бериңиздер. Эч ким бүгүндө сиздерди кууп чыгып аткан жери жок. Биз Кудай кааласа бүткөндөн кийин анан көчүрөбүз. Ошо строительный компанияда жабылган мигранттарбыз да бизчи. Учурда уже жетишет. Эми биз мындай да түшүнүп атам. Азыркы мен Токтобек, жазып калчы. Эжен телефон. Бул жерде эми строитель, машина бар. Эми Ош базарынын тагдырын чечеличи. Ош базар боюнча бергилечи. Ош базар боюнча бергиле. Саламатсызбы? Президенттин өкүлү сизге чоң рахмат. Аябай так жана заана жооп берип атасыз. Анан биринчиден мына Ош базар 2 жылга мүмкүнчүлүк барбы бизди коюп беришиңиздерге? Себеби ипотекага үй алгандар бар. Эми мындай да. Ипотека үй алгандар бар, анан кредиттерибиз бар. Анан ал жака жаңы базарыбыздарга бүт линиялар ачылабы автобустар. Эже, сиз Кудайым буйруса, ошол жерге барып соода кылгандан кийин Кудай Таалам азыркы соодаңыздан экинчи эсе көп берет. Баардыгы ошол жака барат. Потому что башка мүмкүнчүлүк болбойт. Болгону шарт түзүп берип атабыз. Байке бизге. Бияка бериңиз. Байке. Уже биз уже балдар уже баштайт, жанагы продуктунуку, нет саткандардыкын чыгырып баштайт уже. Ар бирин уже по фамилия. Анан бирок бир эле нерсени айтып коеюн. Анан бир тууганды алып келип, бас сен дагы эжем, иним, сен дагы алып ал деген болбойт. Ушул жерде иштеп аткандарга беребиз биз. Мен айтайын биринчи очередь. Ушул жерде постоянно соода кылып атпайсыңарбы? Мына биринчи ушуларды киргизебиз. Саламатсызбы? Ошону точносын айтсаңыз, канча айда жабылат? Биз ошого жакшы иш кылышыбыз керек. Кудайым буйруса, Кудайым буйруса жайында. То есть Кудайым буйруса 1 августка чейин. Жетишебиз Кудайым буйруса. Бүтүрүп, дагы бир жолу урматтуу туугандар, бүтүп, баардыгы автобустар жүрүп бүт дайын болот го. Ошондо гана көчүрөбүз. Түшүндүңөр? Аны жарым-жартылай бүтпөй, анда эч ким тийбейт. Биз сиздерге дагы келип айтабыз. Мына, потому что силер көчтүңөр, эртеси күндөн баштап туруп кайра сооданы кылып калышыңар керек. Мына биздин максатыбыз ушул. Мен 15 жыл мигрант болуп иштедим да. Анан мен токтом жокко чыгардым. Мен сизге карт бердим. Бирок картымды шашып жаздым да сизгечи ушундай эле. Кандай токтом? Кызыл китептин жана мунапысты жокко чыгарыштым. Эми аны көпүстүнөш керек. Мейли, мага бериңиз калтырыңыз. Мен карап берейин сизге. Алыштыр алып турат. Нон албаңыз. Жок, эми азыр кайрадан беришип атасың. Бергилечи. Бергиле. Берекет универсал не болот? Берекет мырза, салам алейкум. Зданиялардын менчиктеринин хозяиндери бар да, булардын эмне болот булардын тагдыры? Эми булардын бүгүнкү күндө дагы бир жолу айтып кетейин, мамлекет эчтекесин албайт. Ойлоп.
Частникиде. Бул жер өзү парк болот негизинен. Эчтеке салынбайт. Хозяиндерден сатып алабы мамлекетчи кандай? Мамлекет бүт компенсациясын төлөп берет. Биз анда бир-бирибизге караңгы болуп кетет. Мен Сигияга барып келейин. Сerdик боюнча вообще маселе жок экен. Ачыгы да. Мен алдыда Сигияга барып келейин. Урматтуу туугандар, болду. Чоң рахмат.